Кандай келип алдыңыз? Чакырууларыңызга чоң рахмат. Манайыңыз жакшы. Ойдогудай. Орозо кармап атасызбы? Орозо кармап атабыз. Баракелде, орозоңуз кабыл болсун. Таң эрте келип бир жакшы эл менен, журт менен мына мынтип эфирде амандашып турганыбызга Аллага шүгүр албетте. Бүбүсара Бейшеналиевада окуйт экенсиз. Кайсы курс, кай жактын кулунусуз, канча жаштасыз дегендей бир өзүңүз тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Мен өзүм Таластан болом, Таластын тургуну болом. Өзүм 2004-жылы болом. Быйыл Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият искусстволук университетинде 1-чи курсунда окуймун. Хор дирижерлугунда. Хор дирижерлугунда. Кафедрасында. Гитараны кайдан үйрөнүп калдык анда? Азыр өзүңүз хор дирижерлукта окуйт экенсиз. Гитараны канча жашыңыздан чертип же болбосо ким аркылуу үйрөнүп калгансыз? Гитараны үйрөнгөнүм көп болгон жок. Ушул жака келердин алдында эле үйрөнүп, бираз үйрөнүп баштадым. Кызыгуу тармагында. Демек Таластан үйрөндүңүзбү гитараны? Борборго келеликте. Ошондой болот. Ким себеп болду үйрөнүшүңүзгө? Негизи мурунтан баштап эле гитара ала элек болчумун. Ар бир мисалы көрүп калган гитаристтердин көрүп гитара алсам экен, үйрөнсөм экен деп негизи кызыгуум түрткү болду. Анан бирөө келип ушинтип үйрөн деген неме болгон жок. Мен YouTube'дан карап үйрөндүм десем болот. Негизи гитарадан башка дагы аспаптарды ойнойсузбу же азыркы учурда гитараны гана үйрөндүңүзбү? Азыркы учурда гитара, кошумча аккордеон, комуз дагы. Аккордеонда чертесизби азыркы күндө? Анткени биздин хор дирижерлугунда аккордеондун сабагы бар да өзүнчө. Ошону да үйрөнүп, анан слух менен тапканга аракет кылып жүрөм. Баракелде. Негизи канча убакыт кетти бул гитараны үйрөнүүгө? Канча убакытта үйрөндүңүз? YouTube'дан канча убакытта үйрөндүңүз? YouTube'дан бир 5 ай болду окшойт. 5 айда үйрөндүңүз, Өтө мен мондай барилер болот го. Ошолорду көп биле бербейм. Негизи жөнөкөй аккордтор менен ойноп, слух менен ойной берем да. Мүмкүн болсо анда келиңиз таң эрте чудо өнүндө эле сиздин бир керемет чыгармаңыз менен анда эфир баштайлы. Эң биринчи апа жөн урдам келип турат. Баракелде. Анан Калыс Жакыповдун Кайрадан жаралайынчы деген чыгарым. Жарык Апакай жолголуңду табына жөн айынчы Гитара деп калдык. Бул гитара өзүңүзгө таандыкпы же? Өзүмө таандык. Былтыр окууга тапшырардын алдында июндарда багып анан байкем подарок этип калган. Негизи бул солгойлор гитарасы да, анткени билбестен солгойлор гитарасын алып берип алыптыр да. Негизи мындайынан туруш керек болчу. Мен да ошо карап негизинен бул гитара бутка коюлуп, тетигил жери бутка. Бул бияка туруш керек болчу да. Анан көпчүлүк айтып жазып калат да, эмне солгой менен ойнотасың, же тура эмес кармапсың, сен жөн эле фальшивный ырдап атасың депчи. Анан көрсө билбестен алып алган да, негизи солгойлор гитарасы. Демек азыр муну кандай колдонуп атасыз ошондо? Сологойлорду азыр кайра оңго настройкаладыңызбы же кандай? Жок, негизи мындай туруш керек да.
Монтип согойлор анткени бияк менен чертишип берет да, аларга удобный бияк. Ооба, анткени жок, жоон кылдары үстүндө карап турат эмеспи, сологойлорго туура астыгындай кылганда. Анан кандай кылдарын кайра туура эмесин? Бул негизи ошондой эле гитара. Баары эле окшош, просто монусу эле өзгөрүп калган да. Жок, ошо кылдарын кандай? Кылдары да өзү ошондой эле. Ушундай эле алынган. Ооба. Баракелде. Кылдарынан да өзгөрүү жок. Баракелде. Азыркы күндө TikTok айдыңында, Instagram эмдеги эле мына ушул бизде азыр заманыбыз, мына ушул техника заманы, техникаларыбыз уламдан улам өсүп атат, интернет айдың андан өйдө өсүп атат. Интернеттен да таанылуу бат болуп калды элибизге. Азыркы күндө эң көп просмотруңуз кайсыл жакта болуп атат? Канча жана кайсыл чыгармада же болбосо кандай видеодо? Негизи мурун башында бетин көргөзбөй чыгарчым да, видеолорду картинкалардын артына коюп, анан ырдап. Агам бар деген чыгарма бар болчу. Анда мен TikTokко кирбечим, Instagramдан эле видеолорду коюп, ушинтип ал жактан эле көрүүчүлөр болчу. Анан TikTokто кантип таркаган билбейм, агам бар менин деген чыгарма болчу. Анан ошентип бара-бара, анан бияка келгенден баштап бетин көргөзө баштадым. Бир 3 ай аралыгы болду окшойт. Ырдап баштап кавер тартып, анан Instagramда койгон, ошо Нурлан Айсиптин чыгармасы 650 миңден ашты просмотр. YouTube'дан дагы азыр эми TikTokко бир аз активдүү болуп баштадым. Ал жактан да. YouTube'дан бул 650 миң болот. Жок, Instagram'дан. YouTube'дан дагы бир чыгармабыз бар, ал 700дөн ашты, 700 миңден ашты. Баракелде. Бул YouTube канал өзүңүзгө таандыкпы, өзүңүз? Жок, бир байке экөөбүздүн. Демек өзүңүз бир канал ачып коюшуңуз керек экен, Ачып баштадым, ал жактан дагы өзүмдүн каверлерим көргөзүп турдум. Ал жактан эң жогоркусу 150 миңден ашты, өзүмдүн. Баракелде. Көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Айтып калдыңыз, мен жүзүмдү көрсөткөн эмесмин Бишкек борборго келгенге чейин деп. Себеби эмнеде эле? Себеби деле жок. Мындай кээ бирлер айтып калат, сен жүзүңөн уялчың беле, анан бир нерсе деп. Бирок андай болгон эмес. Өзүм көргөзбөй эле просто айылдан өзүмдү айылдын кийими менен көрсөткүм келчү эмес. Жок, андай эмес. Картинканын артынан эле өзүмө кызыктуу болчу да ошол нерсе. Демек жөн эле көрсөткүңүз келчү. Жөн эле, себеби деле жок да. Ошол интернет айдыңына алгачкы жүзүңүздү көрсөткөндө элдер комментарий жазып, бир бул сен эмес дегендер болдубу? Башында айтышы да, бул артында отуруп башка кыз ырдап атат, сен жөн эле бир кыздын ырдаганын коюп атасың деп ишеничү эмес да. Анан эң биринчи Эрлан Адашевдин ырын бул жакта отуруп калып эле бир байке келип тартып калабыз деп, анан Ынтымак паркына барып, анан отуруп ошентип санага салып кечирмен деген чыгармасы бар эмеспи? Ошону ырдап койдум. Анан Эрлан Адашев мурун бир ырларын ырдаганда өзүнүн сторисине коюп турчу да, бирок ал деле менин бетин көрчү эмес. Анан ошол чыгарманы койгондон кийин ал сразу көрүп, өзүнүн сторисине салып, ийгиликтеп эме кылды. Эрлан Адашев. Анан кийин ошо койгондон кийин эле просмотрлар көбөйүп, подписчик дух ачылды. Эми мен көрүнөм интернеттен. Ошондой болду окшойт. Анан кийин Кысай калды койдум, ал да өзүнүн эмесине койду, Нурлан Айсипти койдум, ал да өзүнүн баракчасына койду. Ушинтип колдоо көргөзүштү, ошондон кийин бир аз болсо да өзүмө мотивация алдым. Чет элдик орусту, американецтер ошолордун бир ырларын аткарып көрдүңүзбү? Жок. Аларды отметка кылып. Андайларга кызыгам, бирок өтө мындай маани. Кызыгам, бирок кыла бербейм деп. Баракелде, жарайт эмесе. Баягы убактыбыз аз болгонуна байланыштуу сизди көбүрөөк ырдатканга аракет кылалы. Мүмкүн болсо дагы бир чыгарма аткарып бериңиз эмесе. Ошо Кысай калды. Өтүнүүнү сураналы сизден. Жаңы эле агам бар менин деп койгонмун ба? Ошол чыгарманы аткарып берейин. Баракелде, жарайт. Агам бар менин, арка сүйөр эркелеген агам бар менин, алга карай жетелеген агам бар менин, алтынга да тең келгес агам бар менин, акылын айткан, колдо барын бөлүп берген мен үчүн агам, кайда барсам кайтарган атамдай болгон, бору кери менен ардактуу агам. Агам бар менин, адалдыктан аттабаган агам бар менин, эч кимге кек сактабаган агам бар менин, сыйлап берер бакталайым агам бар менин,
барсам кайтарган атамдай болгон боору кел менен ардактуу агам, боору кел менен ардактуу агам. Баракелде. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бир жакшы чыгармаларыңызды аткарып бердиңиз. Дагы да болсо зоголоңуз өссүн, элибизге, кыргызчылык журтуна ушул маданият тармагында өзүңүздүн бир салымыңызды кошкон, ордуңузду тапкан кыргыз эл артист, эмгек сиңирген артист деген наамдарга жетишиңизге тилектешпиз. Окууңузга да албан ийгиликтерди каалайбыз. Анан убактыбызга байланыштуу мүмкүн болсо бир эркин микрофон суналып, азыр жалпы мусулман элинин Рамазан айы, бир ыйык ай, жалпы элди куттуктай өтсөңүз болот. Сиздерге эң биринчи чоң рахмат, ошентип биздин талантыбызды көргөзүп, элге бир аз жарыялап атканыңыздарга. Жана ошондой эле жалпы мусулман кыргыз элине орозоңуздар кабыл болсун, карманып жаткан бардыгына ийгилик каалайм. Кылган ишиңиздер, иштеп жаткан ишиңиздер болсо бардыгына ийгилик. Ошол. Сизге дагы окууңузга деги эле ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым эң сонун чыгармаларды аткарып эле жүрө бериңиз демекчибиз. Анан YouTube'га, TikTok'ко, айтор Instagram'га ар дайым көрүүчүлөрүңүз миллион, эми бул миллион болсун деп тилек кылалы. Бар болуңуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай бир жакшы чыгармаларын аткарып берген биздин таланттуу ырчы айымыбыз Оролбекова Клара келип бир жакшы маек куруп берди. Эмесе жалпыңыздарды бир кыскача биздин бир сюжетке көңүл буралы.